Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын январь-июнь айларында 116 миллиард 165,4 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Мекемеден билдиришкендей, белгиленген план 948 миллион сомго ашыкча аткарылган. Чогулган сумма 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18,7 миллиард сомго көп. Анын ичинде салык жана төлөмдөр 84 миллиард 446,2 миллион сомду жана камсыздандыруу төгүмдөрү 31 миллиард 719,2 миллион сомду түзөт. Пландык көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткаруу факторлорунун бири салыктык башкарууну жакшыртуу жана күчөтүү болуп саналат. Ошондой эле салык жол жоболорун өркүндөтүү, контролдоону оптималдаштыруу жана салык төлөөчүлөр менен өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлдү. Салык кызматы экономиканын ар кайсы тармактарына системалуу талдоо жүргүзүлүп турат. Бул ишкерлер тарабынан салыктарды төлөбөө тобокелдик факторлорунун аныктоого жана бизнести көмүскөдөн чыгарууга мүмкүндүк берди. Мындан тышкары контролдук кассалык машиналар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактуралары сыяктуу санариптик чечимдерди киргизүү салык жыйноону жакшыртууда чоң роль ойноду.